Тоонун салкын абасы, атуулардын тоо жаңырткан добушу. Ал эми учурда 31-август. Достор, биз Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнүнө арналган ок атуу боюнча мелдештебиз. Эмес жол жана көбүрөөк уктоо ниети Кыргыз Республикасынын снайпинг федерациясынын иш-чарасынын катышуучулары жана уюштуруучулары үчүн тоскоолдук эмес. Даярдык кызуу жүрүүдө. Буталар, айлантуучу механизмдер орнотулуп, ал эми вагонеткалар рельске коюлууда. Мунун бардыгы Россиянын снайпинг федерациясынын өкүлүнүн алгылыктуу кеңеши менен аткарылууда. Катышуучуларды жаңы бир нерсе күтүп турат. Бирок бул тууралуу кийинчерээк сөз кылалы. Мен Россиянын так атуу федерациясынын өкүлүмүн. Жана Кыргызстандын снайпинг федерациясы менен Россиянын так атуу федерациясынын ортосундагы кызматташтыктын алкагында меймандос кыргыз жергесинде жүрөм. Катышуучулардын көзүндө от жанып, жалын чачырап, болуп жаткан окуяга кесипкөй багамдаган көз караш байкалып турат. Катышуучулар ок атуу сызыгын бойлой, башаламан тартипте топто бөлүндү. Жана буталарды туура орнотууга байкоо салып турат. Тез жардам кызматынын командасы дагы четке калган жок. Уюштуруучулары акыркы даярдыкты көрүшүүдө. Катышуучулары мылтыктарды даярдап жатат. Кыргыз Республикасынын снайпинг федерациясы уюштуруп жаткан бардык мелдештер Т-класс категориясында өткөрүлүп жатканын эске сала кетели. Эсептий мелдеш өткөрүлгөн күнү расмий сайтта онлайн көзөмөлдөөгө болот. Мында катышуучулардын аты жөнү, алардын куралынын модели жана учурда эсептеген орду берилген. Катышуучуларды өткөрүп жибербеңиз. Фавориттер тууралуу дайыма кабардар болуңуз. Катышуучуларды чогулгула деген буйрук жаңырды. Брифинг башталды. Кутман таң, урматтуу достор. Чындыгында ачылышка катышууга кубануу менен келдим. Мен өзүм ардактуу төрагасы болгон федерациябызды талыкпай өркүндөтүп келе жаткан төрага Айдар Океновго дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мен эмне дегим келет? Атуу спорту ар түрдүү, бирок снайпинг менин жеке пикиримде биринчи орунга чыгат. Машыккандар, жаңы жыйынтыкка жеткендер, аткыч спортчулардын элитасы. Албетте, биз дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга көз жумуп кое албайбыз. Дүйнө тынч эмес, жана дайыма ар кандай кырдаалга даяр болушубуз керек. Албетте, биз өз чеберчилигибизди согушта көрсөткүбүз келбейт. Кудай буйрса, спорттун бул түрү менен полигондо атуучу жайларда гана, буттакка гана атып машыгалы. Бул полигондун ээсине ыраазычылык билдиргим келет. Бул жерде дайыма жакшы жагына өзгөрүүлөр болуп, шарты улам жакшыртууда. Бул жерге кайра келип машыгууну, эс алууну, күч-кубат алууну жана жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүнү каалайсың. Бүгүн кезектеги иш-чара өтүп жатат. Бул иш-чарага сиздердин чеберчиликти арттырсын, машыгуулар гана жардам берет. Канча китеп окуп теорияны өздөштүрбө, практикалык атуу гана жардам берет. Ок-дарылар кымбат экенин түшүнөбүз. Бир аз үнөмдөшүбүз керек, бирок Кудай буйрса баары болот. Биз аскердик ок-дарылар менен атып баштасак болобу? Азырынча жок. Азырынча ата албайбыз. Мыйзам жол бербейт. Россиялыктарга уруксат беришти, бирок азыр мунун үстүнөн иштеп жатабыз. Мен айрым министрлер, депутаттар, күч органдарынын өкүлдөрү менен аңчылык үчүн ок-дарыларды гана эмес, аскердик ок-дарыларды дагы колдонгудай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сүйлөштүм. Эгерде ок-дарыларды өз алдынча жабдысак, анда алар сапаттуу болот. Ошондуктан күтө турушубуз керек. Мелдеште күчтүүлөр жеңишке жетишин каалайм. Мелдеш аткычтар ортосунда гана эмес, куралдар ортосунда дагы өтүп жатат. Ошондуктан ким куралын жакшы даярдаса, кимдин нерви бекем болсо, токтоо болсо, камырабаган мүнөзгө ээ болсо, анда жеңиш ошол адамдыкы болот. Ошондуктан күчтүүсү жеңсин. Ура! Маанилүү сөздөр айтылды, мылтыктар даярдалды. Ал эми катышуучулар өз позициясын ээлөө үчүн тарашты. Бизди эмне күтүп турганын айта турган убакыт келди. Мелдешке куралдын 2 түрү менен 34 аткыч катышты. Экранда 25 адамдан турган бурама мылтыктары менен катышуучулардын тобун көрүп жатасыздар. Эми жарым автоматтык мылтыктары бар катышуучуларды көрүп жатасыздар.
Турнирге мындай түрдөгү курал менен бардыгы болуп 9 аткыч катышат. Ыңгайлуулук үчүн бардык аткычтар 3 сквотко бөлүнгөн. 100 метрден 1200 метрге чейинки аралык менен 11 көнүгүү белгиленген. Тактыкка 5 көнүгүү, стандарт, өз мүмкүнчүлүгүңдү баала, жетон, чынжыр тутуму жана квадрат. Динамикага 3 көнүгүү, движка 1, движка 2 жана Россия Федерациясынын Снайпинг Федерациясынын расмий өкүлү тарабынан алынып келинген бурулуш жаңы көнүгүүсү. Жана алыстыкка 3 көнүгүү, Chevron, ташуу, Снайпинг LR 1200. Эми биринчи ок атуу чегине баралы. Тактык модулунан баштайлы. Бул мелдеште биринчи кезекте таамай атуу бааланат. Бул мелдешке 5 көнүгүү аткарылат. Биринчи стандарт. Башкы милдети 20 см диаметри менен, А 15 см диаметри менен, В жана 10 см диаметри менен. С 3 эсептик зоналары, бир кагаз бутага таамай атуу. Аралык 150 метр. Атуу абалы, жатып атуу, тизилип же отуруп атуу, туруп атуу, атуу саны. Жаткан абалда 3 жолу атуу, отуруп же тизилип 2 жолу атуу, турган абалда 1 жолу атуу. Даярданууга убакыт ар бир абалга 60 секундтан. Атууга убакыт ар бир абалда 60 секунд. Уруксат берилген жабдуу. Мылтык куруңгана пайдаланууга уруксат берилген. Башка катышуучуларга ийгилик, жеңишке жетүүнү каалайм. Анткени баарыбыз жеңиш үчүн ушул жерге келдик. Бирок биринчи кезекте коопсуз атуу турат. Биздин иш-чарабыз коопсуз болуп, эч кандай талаш тартыш жана дисквалификация болбосун. Бүгүн снайпинг боюнча мелдеш өтүп жатат. Азыр Искендер сервис жана анын компаниясы полигонунда турабыз. Полигон жакшы, узун экен. Бул жерде 1200 метр аралыкта атууга болот. Кагазга биринчи модуль канча 4-5 упражнение кылдык. Жакшы эле аттым. Экинчи көнүгүү өз мүмкүнчүлүгүңдү баала. Башкы милдет кагаз бутада тандалган зонага таамай атуу. Кагаз бута 3 эсептик зонадан турат. 15 см диаметриндеги А, 10 см диаметриндеги В жана 5 см диаметриндеги С. Аралык 200 метр. Атуу абалы жатып атуу. Атуу саны 3. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт 120 секунд. Уруксат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мүшөктөр 3 бурчтуу же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Бардык катышуучуларга таамай атууну, жеңишке жетүүнү каалайм. Бирок күчтүүсү жеңет. Биз жеңишке жеткендердин катарында болобуз деп үмүттөнөм.
Üçüncü könügü jeton. Başkı mildet 9,15-6 cm metalını jetongo tamay atуу. Aralık 300 metr. Atуу abalı, jatıp atуу, atуу sanı 3. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секундтан. Атууга убакыт 20 секунд. Бардык сквот атат. Уруксат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай таканчыктар, мылтык койгуч, 3 путтуу же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Биринчи сквот бумага аткандыгына байланыштуу бумагам кичине начар болуп калды, ошого бир аз настроением түшүп барып анан көтөрүлдү да. Жакшы азыр. 4-чү көнүгү чынжыр тутуму. Башкы милдет кагаз бутада эсептик зоналарга катары менен таамай атуу. Бута 4 эсептик зонадан турат. 8 см, 6 см, 4 см, 2 см. Аралыгы 100 метр. Атуу абалы, жатып атуу. Атуу саны 4. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт 180 секундта же жазага атканга чейин. Уруксат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мишөктөр 3 путтуу же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Birinci moduldu jakşattım. Ekinci modul түшүнүксүз болуп калды. Кагазды карап көрүш керек. Өзүмдүн ички туюмум боюнча жакшата албай калдым окшойт. Айрым катачылыктар болду. Кыйынчылыкты өзүбүз жаратып жатабыз. Талайың жакшы. Болгону ок тийгенге чаң көтөрүлүп, бутаны жаап калып жатат. Начар көрүнүп калууда. Болбосо баары жакшы. 5-чи көнүгү квадрат. Башкы милдет кагаз бутада эстелик зоналарга таамай атуу. Бута 2 квадраттан турат. А 18-21ге жана Б 10-дон 10го. Аралыгы 350 метр. Атуу абалы отуруп атуу, мылтык 3 путка бекитилген. Атуу саны 5. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт 120 секундта. Уруксат берилген жабдуу 3 путтар, жебеде бекитилген каалаган сандарды ар кандай мишөктөр. Экинчи модулга өтөбүз. Динамика. Мында аткычтын кыймылдап турган бутага таамай атуусу бааланат. Бул мелдеште 3 көнүгү камтылган. Биринчи көнүгү движка 1, движка 2. Башкы милдет 50-ден 40 см өлчөмү менен солго, андан кийин оңго кыймылдаган гонгту таамай атуу. Аралыгы 400 метр. Атуу абалы. Баштапкы абал чалкасынан жатып атуу. Үн белгисинен кийин аткыч мылтыкка бурулат. Атуу саны чектелбейт. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт вагонетка гонг менен бардык жолду басып өткөнчө. Уруксаат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мишөктөр мылтык койгуч.
Экинчи модуль динамика жакшы аттым. Динамикада 7 жолу тийдим. 7 жолу чуркаган мишенге. Внимание! Муш таасирлендим. Биринчи көнүгү боюнча жакшы аталган жокмун. Жакшы мээлей албай койдум. Оңдоп мээлегенче кеч болуп калды. Убакыт жетпей калды. Экинчи көнүгүдө баарын оңдодум. Биз азыр экинчи сквот менен аттык. Динамиканы аттык получается. Динамика болгондо движка эки сторонага. Тынсызданбайын деп азырынча жыйынтыктарды карай элекмин. Акырына чыкканга жыйынтыкты карабайм. Азырынча жакшы таамай аттым. Кыймылдагы бутаны дагы аттым. Экинчи кыймылдап турган бутага жаза аттым. Үчүнчү көнүгү бурулуш. Бул аткычтар үчүн жана Кыргыз Республикасынын снайпинг федерациясы үчүн жаңы көнүгү болуп саналат. Анын маңызы Россия Федерациясынан буйртма кылынган. Атайын бурулма буталарда турат. Башкы милдет ар кандай аралыкта турган ар кандай өлчөмдөгү 3 гоңкту таамай атуу. Окту тийгиз атуу, гоңкту буруу менен белгиленет. Аралык 500 метр, гонг 50-дөн 40 см, 550 метр, гонг 30-дан 35 сантиметрге, 60 метр, гонг 30-дан 30-га. Атуу абалы жатып атуу. Атуу саны эң көп дегенде 5. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Утууга убакыт 45 секунд же акыркы тийгенге чейин. Уруксат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мүшөктөр мылтык койгуч. Биринчи модулда кагаз бутага аттык. Чынын айтсам абдан жаман аттым. Азыр бир экинчи модуль боюнча кыймылдап турган бутага атабыз. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп жатат. Биринчи модулда кыймылдап турган бутага 400 метр аралыктан аттык. Бурулуп турма бутага аттык. Кыймылдагы бутаны таамай аталдым. Бирок көп мелдешке катышпай калгандыктан чеберчилик жагынан баарын кууп жетишим керек болуп жатат. Акыркы модуль калды. Бул аралыкка атуу. Бул мелдешке дагы 3 көнүгүү берилген. Биринчи көнүгүү шеврон. Башкы милдет 3 ирет гоңкту таамай атуу. Аралыгы 1000. Атуу абалы жатып тик атуу. Атуу саны 3. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд берилет. Атууга убакыт 120 секундта же акыркы тийгенге чейин. Уруксаат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мүшөктөр 3 буттуу же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Biz hazır kagaz mишендерди аттык, кагаздарды. Жакшы эле аттык.
жакшы тийди. Бирөө тийбей калды. Километрге биринчи жолу аттым, биринчи жолда тийди. Шеврон Кудай берсе алам. Поляны отлично, просто здесь шамал бар. Шамал. И жакшы эле. Трудности нету. Экинчи көнүгү ташуу. Башкы милдет ар кандай аралыкта турган эки гонкту аралык 800 метр диаметри 55 сантиметр гонг менен жана 900 метр диаметри 60 сантиметр гонг менен атуу абалы жатып тике атуу. Атуу саны 5. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт 120 секундта же акыркы тийгенге чейин. Уруксат берилген жабдуу каалаган санда ар кандай мүшөктөр 3 бутту же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Всех патронов нет. Есть, да? Kayaka düştü. 12. Kayaka düştü. Üstüne 12. Время. Все, теперь. Жолдош калыс. Таамай тийгеним көрүнүп турат го. Вот опять. Ошо анан единственный бир проблемам дальний дистанцияларды жаман аткардым. 800 эле тийдим, а башкаларды тийбей калдым. Что-то бүгүн ушундай болуп калды. Ошо. А так жакшы шамал андай чоң эмес, где-то 2,5 максимум шамал болуп атат. Аралыкта жакшы аттым. Калыстар менен талашып тартыштык, бирок бир пикирге келдик. Üçüncü könügü Sniping LR 1200. Başkı mildет 40'a 50 cm gongtu, bir jolkuda taamay atуу. Aralık 1200 metr. Atуу abalı жатып atуу. Atуу sаны 3. Даярданууга убакыт ар бир сквотко 60 секунд. Атууга убакыт 120 секундта же акыркы тийгенге чейин. Уруксат берилген жабдуу. Каалаган санда ар кандай мүшөктөр 3 буттуу же кошумча катуу таканчыктарды колдонууга тыюу салынган. Üçüncü yolu katışıp жатам, абдан жакшы уюштурушуптур. Кээ бир жерде катарчылыкка жол бердим. Кээ бир жерде жакшы аттым. Өзгөчө 1000-1200 метр алыскы буталарга таамай аттым. Бүгүнкү мелдеш мен үчүн ийгиликтүү болду. Анткени көпчүлүк буталарга таамай аттым. Бирок убакыт боюнча, хит фактор боюнча утулуп калдым. 1200 метр аралык пайда болгону абдан кубандырды. Анткени мен алыскы аралык атууну жакшы көрөм. Бирок бүгүн алыстан таамай ата албай калдым. Бардык көнүгүүлөр иштелип чыкты. Баары бастырманын астында чогулушту. Кызуу талкуулап өз жыйынтыгын бөлүшүп жатышат.
Мен мақтангым келип жатат. 100 метр көнүгүүдө бардык. 4 бутага там аяктым. Чынжыр шакеги деп аталат. Эң кичисинен 2 сантиметр болду. Шестерки снизу. Эльбирс что-то, блин, что-то. Эльбирс отпахал офигенно. Видел на 300 какая группа? Вот такая. Только не там. Ниже жетона, блин. Бүгүн турнирлер бумага точностька кичине жакшы аталган жокмун. Динамика менен дальныйды более-менее. Средняя, да? Аттым. И минге биринчи выстрел менен тийдим. Шеврон алдым. И 1200-гө да биринчи выстрел менен тийдим. Тоже шеврон. Ар бир катышуучу упайларды эсептөөнү чыдамсыздык менен күтүп жатат. Ал эми биз курсакты даамдуу плов менен кампайтып жатабыз. Жакшы аттык. 1 жыл мурун жыйынтыктар анча жакшы эмес эле. Азыр болсо баарыбыз өсүү жолундабыз. Мен Искендер сервис компаниясынын башкы мүдүрү болом. Биз Искендер сервис жана анын компаниясы полигонунда турабыз. Биринчи тагатуу боюнча мелдеш үчүн ушул жерде өткөн. Эми экинчи рет өтүп жатат. Улам спортчулардын саны көбөйүп, натыйжалуулук жана сапат спорттун деңгээли көтөрүлүп баратат. Упайлар эсептелди. Кайрадан бардыгы топтолуп жатат. Мелдеште ким мыктылыгын көрсөтүп айырмаланды. 5-орунду Михаил Зуев Blazer R8 мылтыгы менен алды. Калибри 300 VSM. 4-орун Жумалиев Азиз Mauser M18 Long Range куралы менен калибри 6,5 Gridmur. Коло байгенин ээси Владимир Приходько Тика мылтыгы менен болду. Калибри 6,5 Gridmur күмүш байгени Камилжан Сейитниязов алды. Savage 110 Precision мылтыгы менен багындырды. Калибри 6,5 Gridmur. Жана 5-орунду Арыков Бакир ээледи. Remington 700 мылтыгы менен ээледи. Калибри 6,5 Gridmur. Жыйынтыгы чыгарылган бүгүнкү матчта кыскача жыйынтык чыгарууга болот. Матч абдан жакшы даярдалганы көрүнүп турат. Биздин Кыргыз Республикасынын снайпинг федерациясы менен мамилелерибиз өнүгүүнү улантууда. Өткөн жылы биз биринчи сапар жасаганбыз. Бул Россия Федерациясы так атуу федерациясы менен катышкан экинчи мелдеш. Мыкты көнүгүүлөр болду. Динамика тууралуу айта турган болсок, аткычтардын чеберчилиги өсүп жатат, өркүндөп жатат. Алар дээрлик бардык деңгээлдеги мелдештердин татыктуу атаандаштарына айланышты. Бүгүн ачылыштар дагы болду. Алсак, СВДдан 1200 метрге экинчи рет атуу менен таамай тийүү. Мелдеш 3 модулдан турат. Т классындагы эл аралык эрежелерге ылайык тактык, динамика жана алыстык. Long Range 1200 көнүгүүсүндө 9 аткыч ийгиликке жетишти. Алардын ичинен 3 аткыч номинациясынын шарттарын аткарышты. Алардын бири бутага биринчи атканда эле тийди. Калган экөө экинчи атууга таамай тийди. Номинанттардын тизмеси Россияда Тагатуу Федерациясынын сайтында жарыяланат. Ал жактан ийгиликти багындырган аткычтардын аты жөнүн көрүүгө болот. Мен Кыргыз Республикасынын Снайпинг Федерациясынын президенти Айдар Океновго чакырганы жана матчты жакшы уюштурган үчүн ыраазычылык билдирем. Калыстар тобуна матчты уюштурууда жардам бергендердин баарына ыраазычылык билдирем. Мейман достуңуздар үчүн рахмат. Снайпинг боюнча мелдештин жыйынтыгы ушундай болду. Күн узакка созулуп абдан жемиштүү болду. Искендер сервис компания полигонунун ээсине өзүнчө ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, бул турнир Кыргыз Республикасынын көз карандысыз күнүнө карата арналган. Достор, майрамыңыздар менен дайыма аман эсен болуңуздар. Ал эми биз кийинки мелдештерде жолугабыз. Соц тармактарда жана расмий сайтта жаңылыктарды окуп туруңуз. Баардыгыңыздарга таамай атууну каалайбыз. Достор!